Мага ар дайым кызык болчу ушул көзү азиз адамдар кантип жашайт, кантип жүрүшөт, жана шаарыбыздын шартына кантип ылайыкташкан. Мына ошонун негизинде бүгүн Азамат мырзадан өзгөчө интервью алдык жана ошондой эле эксперимент жүргүздүк. Ошол экспериментти биз менен чогуу көрүңүздөр. Биздин каналга жазылыңыздар, катталыңыздар. Авторитет Самат Аскарбеков. Бүгүн бизде конокто Санжыра радиосунда, Мен Кыял ФМ жана ошондой эле Манас жаңырыгы радиолорунда көптөгөн үндөрдү коштогон Азамат Бердияров мырза болду. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Орозуңуз кабыл болсун. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык, Кудайга шүгүр. Чоң рахмат. Биринчиден суроо, сиз акчаларды кантип тааныйсыз? Акчаларды азыр жакшы тааныбайм. Анткени мурун аябай кызыкчумун, азыр көп деле кызыкпайм негизи акчаларда. Бирок тыйындарды кадимги бөлүшүп турам. Бул 10 сомдук, бул 3 сомдук, бул 1 сомдук деп. Кергенде баягы болжол деп айтсаң, кагаз акча туура чыгып калат. Болжол айтсаң, мисалы үчүн 20 сомдук кичирээк болуп. Аларды билем, көлөмүн билем. Мисалы 20 сом кичирээк, 50 сомдон кичине чоңураак, 100 сомдон кичине чоңураак болсо 200 сом чоң, 5000 сомдук, 2000 сомдук, 1000 сомдуктар чоң-чоңураак болот. Көлөмүнө жарашыктуу тапсаң да болот ооба. Акча жөнүндө сөз кылып калдык, эми сизге кийинки суроо, ушул акча менен сизди алдаган кишилер болду беле, алдаган күндөр болду беле? Мындай учурлар көп деле болбойт, бирок бир жолу таксиде болгон. Анткени бул жерге келгенде баланча сом деп берсек, бөлөкчө акча алып кеткен. Бирок мен билесизби, ал нерсеге эң башкысы кайгырган жок. Эң башкысы адамдардын биз мындай кантсе бир коомчулукка жасаган мамилесинен карап, адамдар биз кайсы жакка баратабыз деген ой бир пайда болот экен. Демек ар бир адам бул өзүнүн баягы десем жөндөмүнөн ар бир адамдын өзүнүн баягы бир кылган мамилесинен болуш керек да. Алдап кетүү же болбосо бир ошол нерсени берип коюу. Урматтуу көрүүчүлөр, бул акча тууралуу сөз болуп калды. Ким канчалык деңгээлде кандай мамиле кыларын азыр биз сизге эксперименттен көргөзөбүз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Шора ошойбу? Шора. Эми литр сатасызбы? Ооба. Максымдан берип койсуз 1 литр. Максым өзүдөнбү? Пакетке салып берейинби? Пакет. Mana kek. Mana. 200 som var. Mana 140 som. Qancha? 140 som. Ko'p qo'sha. Yo'q, mana bir 100 somduk, ana 220 somduk berdim. Men sizga 100 som ile berdim. Yo'q, 200 som berdingiz. 200 som berdingiz, ana men sizga 140 somni chiqaytirdim. Men sizga 100 som berdim. Yo'q. 200 som berdingiz. Men de 200 bo'libdi. Yo'q, 200 som berdingiz. Men aldabayım-g'a sizde. Men de akırkı 100 som bo'libdi. Yo'q, siz adashib turasiz. 200 som berdingiz. 200 sommi deb aldım-g'a. Maga aşık bo'lib qoldim. Yo'q, aşık berganim yo'q. To'shna berdim. Siz menga 200 som berdingiz, men sizga 140 som berdim. Men de 100 som bo'libdi, akırkı som bo'libdi. Yo'q, siz anda nima qilsiz? 200 som berdingiz, buktalgan, mana buktalib жатат. Ma'qul edi. Mayli. Aşk olsun. Rahmat. Ece? Hop. Bu sotsial eksperiment bo'lsa, sizden çınçıldığınızı tartib ketganmiz. Negizichi. Siz chın bu yerdan jengdingiz, sizniki yaxshi bo'ldi, eng yaxshi. Chın, barda yaxshi. Shoro satgan ejekebizga da bardik. Ejekebіз çınçıldыгы менен бул жерден жеңип кетти. Көз азиздерге эң жакшы мамиле менен экен. Сиздин бул көз азиз деген тубасабы же кийинчерээк мындай травма алганданбы? Жок, биздики тубаса, биз 29 жылдан бери көрбөйбүз. Төрөлгөндөн бери көрбөйбүз. Бирок эчтеке эмес, эң башкысы баягы көздүн көрмөсү, эң башкысы жүрөгүңдүн көргөнү болуш керек. Сиз учурда эмне менен алектенесиз, эмне иш кыласыз, ошолор тууралуу кененирээк айтып берсеңиз? Азыркы учурда болсо биз араб тилин билүү курста окуп атабыз. Бул жерде араб тилин билгенден сырткары окуп, аны үйрөнүп, үйрөнүп чыккандан кийин Куран жаттасак деп бир чоң бир тилегибиз бар болчу. Ошол нерсе ишке ашып атат. Кудайга шүгүр. Анан сырткары өзүбүз медициналык академияда уккала бөлүм өткөнбүз. 2 жылдык билим бар. Ошо менен биргеликте массаж да кылабыз. Анан өзүңүз төмөндөгүндө айткандай, жакшы бир радиостанцияларга, телевиденияларга жакшынакай бир программаларды түзүп, аларды даярдап берип турабыз.
жөнөкөй киши массажды бир канчалык деңгээлде жеткизбей калышы мүмкүн, бирок ушу сиздерде баягы колдун териси сезүүсү күчтүү болгондуктан кичине мен ойлойм ушу силердики мүмкүн болсо күчтүүрөөк, жакшыраак болушу мүмкүн деп. Туура, бул сезүү органы негизи көз көргөнгө караганда көз көрбөгөндөр өтө жакшы өөрчүгөн, өнүккөн десек да болот. Мисалы көз көргөндөр бар көзгө эле ишенет, ал карап, кайчы кандай эмне точкасы бар, кайчы эмне кылыш керек. Көз көрбөгөн инсан аны кармап, колу менен сезип, канчалык түрдө ошо баягы тереңдеп жатат мышцалары, булчундары, нерв ушун кармап, сезип жасаган болот, өтө жакшы. Канчадан? 60'dan. 60 берип койсоңуз. Келиңиз, ама ийип отурсуңуз. Отур. Бир. Бирөөнү бир самыз. Бул жерде көппү? Сага 500 сом бердиңиз, эске 440 сом бердим. Жок, менде жок, бул көп. Мен сизге 100 сом берем, менде 100 сом болчу. Жок, сиз мага 500 бердиңиз азыр. Жок, мен анда акчам жок өзүм. Жок, сиз мага 500 бердиңиз. Мен акыркы акчам болчу. 100 мага көп берип атасыз. Жок, сиз мага 500 бердиңиз. 500? Ооба. Жок, мен өзүм акчам жок. Эже айтыңызчы. Мага 500 берди. Bir sam saldı. 60 сом ғой. Мен 440 сом бердим. Атын көп деп атат. Көп деп? Ооба. Көп болса кайра 200 сом бер кой анда. Жок, жакшы эле тура экен. Жок, мен 100 сом эле болчу. Мен анда акчам жок. Мен мына акыркы 100 сом болчу. Жок, сиз мага 500 бердиңиз да. Мен сизге 440 сом бердим. Тура эле мен кой, ал орозодо өзүң билбей калдың. Жок, мен өзүм 100 сом болчу. Калганы биз бөлүп алалы анда. Макул. Бөлүп алалы. 100 сом. Assalamualaikum, атың ким? Атым Сүйүнбай. Мен бул социальный эксперимент болчу, сенин чындыгың, честныйлыгың бияктан билинди. Сага чоң рахмат. Сен честный экенсиң, молодец сага. Сен Кыргызстандын эң мыктыларынын бири болсуң. Бул эксперимент болчу да, көрүм, эжекемиздин уже ою биякта билинип калды. Мен аткар эмсини чыксам алып кетти. Алып кетишти. Ооба. Ал ким тааныган эже беле? Жок, экөө тетиги жерге барып туруп атат. 1 мүнөттө эле ушунда кетти го. Бул эксперимент болчу экен, уже камерага түшүп калдыңар да. Урматтуу достор, самыз саткан жигит баш айланып калып акчасын алдырбайды. Бирок ал биздин көзүбүзчө барып кайра эжекелерден акчасын алды. Ошондуктан айтарым, чынчыл болсоңуз ар дайым сиз туура жолдо болосуз. Чынчыл болсоңуз сиз жеңиштүү болосуз. Кандай баа бересиз бизде тротуарларга? Көзү көрбөгөн адамдар үчүнбү? Көзү көрбөгөндөр адамдар үчүн негизи тротуарлар кээ бирлери өтө түз, кээ бири болсо албетте өйдө ылдый. Өйдө ылдыйдан сен басканда албетте чалынасың, жыгыласың. Бүгүн бир жери бүтүн болсо экинчи жери тешик болуп калышы мүмкүн. Ошол эле тротуардан сен 3 жолу өткөнсүң, бирок 4-чү жолу келгенде ал тротуар тилекашы түздөлүп ремонт болуп жатканда сен ал жерден көмөй түшүп кетиши мүмкүн. Ушундай кичине плюс-минус болуп турат. Сизге көчөдөн жардам бергендер болобу? Мисалы үчүн тияка басыңыз, оңго басыңыз, түздө өтүңүз, светофор бул жерде деп, эгерде баягы адашпай койгон киши болбойт, себебинде мындай кишилер деле адашат, анан сиздер баягы туура эмес жакка кетип барсаңыз, ошондо жардам бергендер болобу? Ооба, болот анткени элибиздин Кудайга шүгүр жүрөгүн ыйманы бар. Албетте турамыз бара жатасыз, балки каяка барасыз, кайча алып барып коеюн же кайсы унаага түшөсүз дейт, анан айтып, жок мен бул эле коомдук унаага түшөт элем, сен келиңиз мен түшүрүп коеюн деп, андан сырткары эң кызыгы менде ушундай учурлар көп болот. Үйүмө чейин жеткирип койгон инсандар болот, такыр өмүрүндө тааныбаган кишилер. Же болбосо бир бара турган бир жериме алып барып жеткирип, анан кайра байке телефон номерди жазып алайын, ал жерден чыкканыңызда сөз чалыңыз, кайра келип мен алып кетем дегенде бир күтүлбөгөн сонун бир сюрприз көп болуп турат. Ошон үчүн жалпы азыркы учурда көрүп жаткан жалпы инсандарга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушундай жакшы инсандар биздин жашыбыздагы досу уланы да. Чоң рахмат.
биздин мамлекетте эмес, башка мамлекеттин шаарларында мен коомдук транспортуна отуруп көргөн кезде ар бир аялдаманы айтып турат. Бул мындан түшөсүңөр, кийинкиси бул, андан кийинкиси бул деп. Тилекке каршы, бирок ушу биздин Бишкек шаарында коомдук унааларда, коомдук транспортта мындайлар жок койсо, чын сөзүн ачыгы. Эгерде сиз бир жерге киргенде эми ошонун ар бирин айтып турасызбы? Мисалы үчүн автобустун эң арт жагына кирип калсаңыз, эл толтура болсо, айдоочу эң алды жагында болот. Ошондо кандай кылып чаралар колдоносуз? Эми ал учурда жаныңда ким турса ошого айтасың. Мисалы баланчанчы көчөдөн түшөм, жеттимби деп. Кимдир бирөө айтып койт, кимдир бирөө баам деп айт. Бирок ошол учурда билесизби? Кээ бир троллейбустар сүйлөйт, кыргызча, орусча тилде сүйлөйт. Бирок билесизби, биздин жашаган жакта 100-чү маршрутка бар, анын ичинде кээ бир учурда сүйлөйт. Бирок ошону негизи кээ бир водительдер, айдоочулар иштетпейт экен. Бул өтө мындай бир тоскоолдук жаратат деп кимдир бирөө үчүн. Акыл кыска инсандын ойлогону болуш керек. Анткени ал жерге коомдук уна болгондон кийин ар кандай инсандар түшүшү мүмкүн. Бирок сүйлөтүп койгон өтө жакшы. Анткени сиз айткандай бир жерге барганда туура эмес айтып койсо, адашып кетип өзүң ориентировкаңды жоготуп кыйналышы мүмкүн. Мамлекет тарабынан сиздерге льготалар болобу, кандайдыр бир жеңилдиктер болобу ошол тууралуу? Бизде негизи мамлекетте жөлөк пул төлөнөт айына. Ошого да Кудайга шүгүр. Анткени бул өтө чоң плюс. Кимдир бирөө үчүн эмне себептен десеңиз, кайсы бир үй-бүлөдө эч ким иштебейт, бирок ошол алган тыйынтык менен жан сактагандар бар. Кимдир бирөө тилекке каршы ошол алган акчасын ар жакка чачышы мүмкүн. Бирок мамлекет ушундай колдоп берип жаткан рахмат. Эми көрүүчүлөр, сиздер үчүн азыр эң мыкты эксперименттердин бири болот. Аны биз менен чогуу көрүңүздөр. Добрый день. Купешка барбы? Бар. Берем? Канча берем? Экек. Кичинекей, чоң? Кичинекей. Карабын, аз берем. 160 сом. Монетасы да калыш. Болбосун? Эмнеге 160? 160, 20 сомдон бердим да экени. Сизге 100 сом бердим. Жок, 200 сом бердиңиз мага. Жок, мен 100 эле. 200 сом бердиңиз мага. Көрдүм да 200 сом алган. Жок, 200 сом бердиңиз. Мен анда акчам жок да. Билбейм, анда 200 сом бердиңиз мага. 200 бердим то. 200 сом бердим да, кассага бердим 200 сом. Акчаңыз бар экен да, 200 сом. Мен акчам бар 100 сом. Жок, 200 сом акчаңыз бар экен. Биякта биз да көрдүк. Байке, 260 сом кайтадан 100 сом эмес экен, 200 сом экен. Урматтуу достор, мынакей нан саткан жигиттер дагы өздөрүнүн чынчылдыгын көргөздү. Бул жерден биз болбой өзүздүкүнө койсок да алар чындыгын айтышты. Андыктан ушундай жигиттер көп болсун. Жаңы эле эксперимент тартып кеткенбиз силерди. Зачестность болчу, бул деген бардыгы жакшы. Ийгилик силерге. Урматтуу достор, бүгүн бизге эң жакшы маек куруп, маданияттын мыкты кызматкери, радио алып баруучу диджей Азамат Бердияров болду. Азамат мырзага сизге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз. Ушундай кыргыз элинин жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, эң жакшы үндөрүңүз менен ийгиликтерди жарата бериңиз. Ар дайым бар болуңуз. Сизге дагы албан ийгилик, денсаулык болсун. Биздин YouTube көрүүчүлөргө дагы өзүңүздүн жакшы сөзүңүздү арнап коюңуз. Чоң рахмат. Көрүп жаткан инсандар, келиңиз, ар минут, секунд сайын сиздерге көптөгөн инсандар жазылсын, бирок жазылып жаткан инсан жөн эле жазылбастан пайдалуу нерсе алсын. Пайдалуу нерсе алгандан кийин аны бөлүшкөндү да унутпасын. Барыңарга ийгилик. Эң башкы командаңар бар болсун. Эл үчүн кызмат кыла бергиле. Эл эмгегин жер сөтөн эл үчүн кызмат кылсаңар акыбет сөз түрдө кайтат. Ийгилик. Мороженое барбы? Канча? Кичинекей 30 сомдон, чоңу 100 сомдон. Кичинекей. Бербесең. Бияқта көп қо? Қанша бұл? 70. Мен 100 сом бердіңіз. Жоқ, мен сізге 50 сом бердім. 100 сом бердіңіз. Жоқ, 50 сом бердім мен сізге. 100 сом бербедіңіз. Жоқ, менде 100 сом жоқ болды, мен ақылға 50 сом болды. Жоқ, көкек, мен 100 сом дали. 100? Мен жоқ, 50 сом, мен ақылға 50 сом болды. Бірақ 70 көріп қалдыңыз бана. О, удача. Чоңғыз, бұл өте социальный эксперимент. Сіз емеден жеңдіңіз, чоң рахмат. Сіз ешкімсізден ардайым кем болбаңыз, ардайым бар болыңыз. Может, сіздікі біздің атыда хорошо. Ешіңізге игілік, ардайым үшінде болыңыз. Өзінің чынчылдығын білгізді. Біз 50 сом десек болбай 100 сом деп өзінің чын іштегенін білгізді. Андықтан ушунда кыргыз кыздар бар болсын. Авторитет каналында дагы көптөгөн эксперименттерди тартмакчыбыз. Эгерде сиздерге дагы кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо, анда бизге комментарий калтырып, бизге катталып жазылыңыздар. Авторитет Самат Аскарбеков.